Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде 3 айдан бери кызмат өтөп жатып каза болгон Бексултан Адылбек уулунун жакындары баласынын азасын күтүүдө. 22 жаштагы Бексултандын сөөгү 22 декабрда Өзгөн районундагы Алга айылында жерге берилди. Жаш жоокер жогорку окуу жайын аяктагандан кийин аскерге өз калоосу менен кеткен. Борбор калаадагы номер 702 аскер бөлүгүндө болчу. Жоокердин асынган сөөгү бул аскердик бөлүктө 21 декабрда табылганы мекемеден кабарланган. Агасы Азамат Исаков суук кабарды уккан соң Казакстандан келген. Энисинин өзүн асып салууга ишенбей турганын билдирет. Оор басырыктуу, бир мүнөздүү жигит экенин көзүнө жаш алуу менен эскерди. Өлүмгө эмне себеп болгонун, аягына чейин иликтенерин айтууда. Армияга барам деп өзүнүн ниети бар экен, ошо армияга кетти. Ошентип биз да сүйүнүп атканбыз. Ар бир ишти бул татыктуу аткарчу да, биз үмүттөнүп атканбыз. Ушул армияны дагы аябай татыктуу мекенге кызмат кылып келет деген ниетибиз болуп аткан. Эми артынан эле кечээ ушундай угуп алып, ушундай оор акыбалда турабыз. Буну Кудай кааласа жооптулар жооп бериш керек. Биз ошону суранып кетебиз. Ошо жетекчилерден суранабыз, ушул балага кайдыга карабастан ушул нерсени актыгына чыгып берет деген үмүттөбүз. Бул баланы кандай мээнет менен чоңойткан ата энеси. Ушинтип эле балам армияга барып кызмат кылып келсин, жакшы нерселерди үйрөнүп келсин деп жөнөтсө, анан ар бир эле панданын баласы 3 ай 4 ай кызмат кылбай кел өлүп келе берсе жакшы болобу? Бул эмне деген? Ошол жерде иштеген, ушуларды башкарган, ушулардын үстүндө иштеген адамдар айлык алып атат. Акыры эмнеге көзөмөлдөбөйсүңөр? Эмне үчүн көзөмөлдөбөйсүңөр? Эмне үчүн качанга дейин ушу Кыргызстанда армияда тартип жок? Өлтүрдү ошол жердеги балдардын бардыгы билет деп ойлойм мен. Ошол жерде бирге жатып, бирге чай ичип жүргөн балдар эмне үчүн билбейт? Муну түндө сап чыгып өлтүргөн эмне үчүн жандагылар билбейт? Өлтүрүп койгон муну ап чыгып. Ушуну тактап бериңиздер. Мен көптөн көп сиздерден суранам. Мен Кыргызстандын гражданини катары, Кыргызстандын атуулу катары мен сиздерден суранам. Ушуну жөнөкөй койбоңуздар. Маркум каза болгон ички аскерлер бөлүгүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Оторбаев сайттардын бирине бул маалыматты кабарлаган. Бул боюнча Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасына кабарланган. Ал жактан келип сотко чейинки териштирүү иш башталып, бирдиктүү реестриге катталды. Азыркы учурда бул боюнча тергөө ишин Бишкек шаардык аскер прокуратурасы алып барып жатат. Алардын жыйынтыгы чыкмайынча биз эч нерсе дей албайбыз. Жаш жоокердин денесинде тактар жамбашынан тигилген жери, бутунда издер бар экенин аталаш агасы айтты. Экспертизанын корутундусун күтүп жатышкандыгын кошумчалады. Жакындары өзүн асып алганы жалган деп кыйноого кабылып каза болгонун билдирүүдө. Сөөктөгү кыйноону толук тасмага тарткан. Окуяны калыс тергелишин көзөмөлгө алуу үчүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден суранды. Инибиз андайга барбайт эле, аябай жакшы окуган, жакшы ийгиликтерге жетишкен бала болчу. Мен ушул ишти военный прокуратура иликтеп атат деп өзүнүн эмесинде уктум. Мен ушундай эле азыр кайрылуум Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрылат элем. Бизде мондой видео доказательстволор бар. Инимдин денелери көгөргөн, жана инимдин жамбаштагында жаракаттар бар. Ошол себептен сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө тыкыр алууңузду сизден мен өтүнүп суранам. Өткөн жылы өлкөдө аскерде кызмат өтөп көз жумган 12 жоокердин өлүмү суицид катары белгиленген. Маркум Бексултандын жакындары окуяны терең изилдөөгө алынышына бардык аракеттерин жумшаарын билдирет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Hazır büyük bulup çakıralım mı? Bu alından korkup atıyor. Бирок аны сөз алып чыгышыбыз керек. Марат, сен акылы затаң сен үчүн келиптиз. Таших менен Садыр Жапаровду өлтүрдү го. Marka kalıp akar, alta uçacak. Yok, birden albaydı. Şunda var.
орус славян Айнанайын қалайық халық. Ушул азыр өтүп кеткен баланы мен бир туган тайэжеси болом. Фамилиям Артыкова, атым Гүлмира. Мен Базаркоргон районунун Акман айылында жашайм. Азыркы убакытта көзүм ооруп доктурда жаткан элем. Ошол жерден бул баланын кайтыш болгонун угуп ошол жерден келдим. Эмне болуп өлгөн, эмне болду билбеймин. Мен бир туган тайэжеси болом. Мен Бишкекке булардын үйүнө көп барчумун. Бул баланын армияга барганына болгону 3 ай болду. Бул бала аябай эстүү бала эле. Шунчалык акылдуу бала болчу. Институтту бүткөн жакында. Мектепти да жакшы бүткөн. Ата-энесине мээримдүү, күйүмдүү, көчөгө бейчакке баспаган эстүү акылдуу бала эле. Окууну бүткөндөн кийин апа, мен армияга барып келбесем ишке албайт. Азыр ушундай закон. Мен армияга барып келейин. Ошол жерге барып мындан нары дагы мындай билим алып келейин деп кетти. Мына болгону 3 ай болду. Мына баланын өлүгү келди. Бул эмне деген жакшылык? Азыр атасы менен апасы сүйлөй албайт. Себеби алар оор акыбалда. Ошон үчүн мен сүйлөп атам. Ушуну териштирип, акыйкат чечим чыгарып бергиле. Ошол жердеги балдарды карап, ошолорду тарбиялап, ошолорду көзөмөлдөп аткан балдар, иштеп аткан адамдар, айлык алып аткан адамдар эмне кылып атат? Эмне үчүн билбейт? Бул балдар эмне болуп атат? Менин оюмча, мен өзү мындай жаран катары, мындай инсан катары, менин ойлогон оюм боюнча бул бала ошолордун туура эмес кылган ишин билген. Себеби бул бала дайыма чындыкты сүйлөгөн, адамдан коркпой бетке сүйлөгөн, ушунчалык башкача бир бала болчу. Ошону байкап калган. Же болбосо мындан бир башка бир нерсе катуу талап кылгандагы бул баш бербей койгон. Анан уруп өлтүрүп койгон деп ойлоймун мен. Мен Бексултандын агасы болом. Бексултан ушул жылдын башында эле аскер кызматына внутренний войскага чакыртылган. Сентябрь айларында иним 3 ай кызмат өтөгөндөн кийин эле иниме суук кабар келип түштү. Иниңер каза болду деп бизге маалымат келди. Инибиз кандай кырсыкка учураганын айтып чыгышты. Массалык маалымат каражаттарынан суицидке кабылды дейт. Биз ал сөзгө ишенбейбиз. Инибиз андайга барбайт эле. Аябай жакшы окуган, жакшы ийгиликтерге жетишкен бала болчу. Мен ушул ишти военный прокуратура иликтеп атат деп өзүнүн эмесинде уктум. Мен ушундай эле азыр кайрылуум Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрылат элем. Бизде мондой видео доказательстволор бар. Инимдин денелери көгөргөн, жана инимдин жан баштагында жаракаттар бар. Ошол себептен сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө тыкыр алууңузду сизден мен өтүнүп суранам. Ушуну карап берүүңүздү өтө сизден суранам. Бул асынып ала турган бала эмес эле, өтө кайраттуу бала болчу, өтө мындай сабырдуу, спокойный бала болчу. Айылдын алдыңкы балдарынан болчу. Бул андай ишке барат деген эч биринин оюна дагы келген жок. Ал бала мындай ишке барбайт дагы. Ал балага ушундай диагноздорду коюп атканын мен чындыкка дал келбейт деп атам алардын ушундай маалыматтарын. Туугандары жалпы сиздер эми мындан ары ошол бул окуя далилденип ачыкка чыкканга чейин кандай аракет кыласыздар? Кандай кадамдарга барасыздар? Биз аракеттер ошо экспертизанын жыйынтыгын күтөбүз. Жыйынтыгына жыйынтыгы кандай, эгерде пара берүү же башка нерселер менен алардын чечилген болгон болсо, биз экспертизаны сотко берүүгө даярбыз.